Мелжеген спикерликке жетпей калган Шакиев чагымчылдыкка өткөндө. Өзүнүн спикерликке баруу тууралуу планы таш капкан соң ар кайсы сайттарга Садыр Жапаров менен Камчыбек Ташиевдин ортосунда келишпестик пайда болуп, Ташиев кызматтан кетүүгө аргасыз болду деген жалган маалымат тарата баштады. Мындан бир аз убакыт мурун ошол эле сайттар аркылуу өзүн мактатып, спикерликке ушулгана жарайт дедиртип пиар кылган эле. Бир мандаттуу округтан шайланып келген депутаттарга чакан кабинет бөлүнгөн, ал эми партияларга чоңураак. Анткени алар комитеттин, фракциянын жыйындарын өткөрүшөт. Нурлан Шакиев болсо кудум ушул жерден болбогон шылтоо менен чыр чыгарды. Анысы аз келгенсип коомчулуктун башын айланткан жалган маалымат таратууда. Мелжеген спикерлигине жетишпей калган соң чагымчылдыкка өттү. Мунусу жакшылык алып келбейт. 7-чи чакырылыштын депутаттары бир өзгөчө эл өкүлдөрү боло турган болушту. Келип келбей жатып спикерлик орунду талашуу, анан кабинет талашуу ызычуусу кадимки эле бала бакчаны эске салат. Бир тобу спикер болобуз деп аракет кылышып көрүштү. Бирок баарынын эле максаты жеке кызыкчылыктарын орундатуу экендиги белгилүү болуп калды. Нурланбек Шакиев алардын арасында өзгөчөлөнүп калды. Facebook'тан алынды. Булак Долбас, Чекит Медиа. Мындан 10 жыл мурун Абдикерим Асанбаев, Аксакал, Атамбаев, Мадумаров, Ташиевке мүнөздөмө бериптир. Таң бердим. Ташиев Камчыбек Кыдыршаевичке берген мүнөздөмө жакты. Ал тургай бийлик чокусуна келип калса кантип иштеринен өйдө сүрөттөп бериптир. Дал келип турган сыйт. Президентке так ушундай жандооч керек. Бизге мекенчил, жүрөгүндө жалы бар баатыр, кыргыз дегенде туу көтөрүлгөн адам керек. Автору Абдикерим Асанбаев. Аксы району. Кыргыз эли журтум, эгемендүү болгон 20 жылда бири-бирин кайталаган татаал жолду басып өттүк. Анын далили ушул акыркы 5 жылда эле 2 жолу революция жасап өлкөдөн 2 президентти кубаладык. Акыйкаттык үчүн моюнга алыш керек, биз дале болсо мамлекеттүүлүктү түптөй албай жатабыз. 20 жыл эгемен болдук дегенибиз эле болбосо жашоо турмуш кыргыздыкы ошол эле бойдон. Түндүк түштүк колот саясаттан чыга албай койдук. Эми ойлонолу кыргызым, бизде баары бар. Ген байлык, суу, нефть, жаратылыш, энергетика. Эми ар бирин санап отуруштун кереги деле жок деп ойлойм. Бизге бир гана туура тандоо гана жетишпей турат. Бул кыргыздын эң чоң катачылыгы. Себеби бизге улутка күйгөн улутчул, коррупцияга малынбаган, колу канга малынбаган таза адам керек. Акылы ашкан окумуштуу академикти да, же өтө мактангандай өндүрүшчү акылдуу адамдын кереги жок. Бизге элдин көйгөйүн түшүнгөн карапайым адамдын арасынан чыкса деле мейли. Бирок жүрөгү ак, эл деп соккон адам эл башына келсе болду. Элибиздин турмушу жакшырып, баары өз ордуна түшөрүнө күмөнүм жок. Мен да пайгамбар жашына келип калдым. Көп жерде иштедим, көп тажрыйба топтодум. Бирок эл арасында ак көңүл, ак жүрөк, жүрөгү эл деп соккон. Жөнөкөй эле эл арасында кыргыз жараны бар, элдин уучу кур эмес деп ойлоймун. Биз ошондой адамды тандасак, эл жана Кыргызстан эч качан жаңылбайбыз. Дале кеч эмес, коңшу мамлекеттердин алдыга озуп чыгууга бүт шарттар бар. Элибиз ал үчүн акчага алданбаш керек, кооз сөздөргө ишенбеш керек, бийликке, байлыкка сатылбаш керек. Азыр президент болом деп каалоосун билдиргендер 80ден ашты. Чындыгында алардын арасында татыктуулары 2-3 гана. Муну жалпы эл көрүп сезип турат. Эми ошол татыктуу деп эсептелген талапкерлердин оң терс жактары коомчулукта кеңири талкууга алынып, алардын эл алдындагы кадыр баркы кеңири сөз болушу керек. Менин пикиримде шайлоодо Мадумаров, Атамбаев, Ташиевдин талапкерлиги алдыга чыгат. Анткени Адахан Мадумаровдун өзүн алып жүргөнү жакшы, оратор. Ал сүйлөгөндө адамды өзүнө тартып алат. Ал эми Алмазбек Атамбаевдин да адамдык сапаты жакшы, өзүн да жакшы алып жүрөт. Ак көңүл, бирөөгө жамандыгы жок, интеллигент адам. Үчүнчү талапкер Камчыбек Ташиев да ак көңүл, дардаңбай, интеллигент, эл жери үчүн ачык күйгөн патриот. Эми ушул 3 талапкердин кемчилиги да бар. Адахан Мадумаров кырс мүнөз, көп сүйлөп кылган ишинин дайыны жок, сөз көтөрүмдүүлүгү начар. Өзү бул жигит мамлекеттик 2-3 чоң жумуштарда жүрдү, бирок кылган ишинин дайыны жок, сүйлөгөн сөзүнө иши төп келбейт. Оңтойлуу учур келсе элди, мамлекетти да сатып жибериши мүмкүн, бирок сүйлөгөн сөзү башка, иши болсо башкага чыгат. Жаңы идеяны жаратып, он адамдын башын бириктирип иш алып бара албайт. Өзүнө же элге кыйынчылык түшкөндө катуу акырына чейин туруп бергенге жөндөмсүз адам. Бирок адамдын башын айлантып гипнозго окшоп, өзүнө каратып алганга өтө кудуреттүү киши, ичкиликке жакын экенин айтып жүрүшөт. Алмазбек Атамбаев.
Бул адам да ичкиликке өтө жакын, ичкиликти каалаган маалда жумалап ичет деп айтышат. Анын ичип алып телевизордон чыгып сүйлөгөнүнө күбө болгонбуз. Бир жерде гүлү додо боло элек. Жакшы эле кызматтарга келет, бирок тез эле таарынып, айнып, ишин таштап кете берет. Мындай адам мамлекетти башкарууга жөндөмсүз жана мүнөзү жумшак. Кээде ыйлап да жиберет. Сүйлөгөн сөзү менен иши төп келбейт же жөнөкөй тил менен айтканда сөзүндө турбайт, эркекче эмес, шартка жараша өзгөрүлүп, кубулуп кетет. Үчүнчү талапкер Камчыбек Ташиев. Бул катаал мүнөз көкпет өжөр. Менин бир жакын адамым бул киши менен 2 жыл бирге иштешкенине байланыштуу. Кол алдында иштегендерге катаал мамилеси үчүн жана көктүгү үчүн өтө жаман көрөт экен. Буга бир мисал келтирейинчи. Аксыда көчкү түшүп 12 адамды басып калганда өзү туруп алып МЧСтин адамдарына тамак да ичирбей, тындырбай жектеп тилдеп иштеткен экен. Ошондо өзгөчө кырдаалдар министрлигинде иштегендер нааразы болуп, эмне тамак ичирбей тындырбагыдай уруш маалы эмес го, урушта дагы түштөнүү болгон, дем алган, анан иш болгон деп айтышып нааразы болушканына күбө болгонмун. Камчыбек Ташиев Ош Бишкек жолунда көчкү түшкөндө баарыбызды зордоп түнү менен ачууга буйрук берген. 2 өтүктү бир өтүккө тыгат деп баарыбыз жаман көргөнбүз. Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин адамдары бирок ачып бүткөнгө үлгүргөнбүз. Ошто көп кабаттуу үй курганыбызда эми силерге жалган, мага чын, түнү күнү иштегенбиз. Эл журт, бул адам эгерде башчы болуп келип калса, Кудай сактай көр, элдин шору. 2 жыл ÖKM'де иштегендердин шору болду эле, эми элдин шору болот, көбү иштеп жүрүп ден соолугунан айрылат. Бул адам тындырбайт деп айткан жакын адамдын сөзү эске түштү. Анан бул 3 талапкердин уурулары да айтылып жатат. Адахан Мадумаров түбү ичкилик экен. Бул адамдын уруусу түштүк тарапта көп дешет. Алмазбек Атамбаев түбү ичкиликмин дейт. Же Кытаймын дейт, же чүйлүк саруумун дейт. Бул киши кайсыл жерге барса, ошол жердин уруусунан болуп кетет. Камчыбек Ташиев бул адам багыш уруусунан экен. Уруусу көп жери нарын тарап деп жүрүшөт. Ошол жактан көчүп келген кыргыздардын катарына кирет. Ал уруучуларга караганда улутчул экени байкалат. Эми ушул 3 адамдан эмнени күтүүгө болот? Адахан Мадумаровдун жөндөмдүүлүгү өтө начар. Жөндөмсүз мамлекетибизди сөздөн сүрүп чыгып кетүүгө мүмкүн эместей. Эгер бул адам президент болуп келсе, Кыргызстан 20 жыл кандай жашаса, ошол бойдон калат. Өзү менен баарын бүтүрүүгө белсенет. Бирок колунан эч нерсе келбейт, аны иштеген тажрыйбасынан эле көрүп койсо болот. Ырас, эл алдындагы Кадыр Баркы жаман эмес, себеби өз сөзү менен баарын ишендирүү мүмкүнчүлүгү өтө чоң жана шайлоодо өзгөчө куралы бул тили болуп эсептелинет. Алмазбек Атамбаев жөндөмдүүлүгү жаман эмес, экономиканы да жакшы түшүнөт. Ал бийликке админ ресурсту колдонуу менен келет, бирок ичип алып ишке келбөөсү жана кайдыгер мамилеси кээ бир ишти шашпай чечүүсү терс таасирин тийгизет. Бул кишинин жөндөмдүүлүгүн эл журт айтпаса деле билип калды. Себеби 7 апрелде көп нерсени аткарууга убада берген жана анын бири да аткарылбады. Ошон үчүн эл өзү баа берсин. Атамбаевдин карапайым эл арасында эч кандай Кадыр Баркы жок, бирок чиновниктердин арасында Кадыр Баркка ээ. Себеби чиновниктердин атаманы азыр ушул адам. Камчыбек Ташиевдин жөндөмдүүлүгү жаман эмес, бирок кыргыздын макалы бар. Токмок күчтүү болсо кийиз пазык жерге кирет деген. Бирок бул макал эл үчүн жакпайт, себеби элге эркиндик керек. Ким билет, бул адам Ислам Каримовдой диктатор болуп кетет деп ойлошу мүмкүн, аны бир Кудай билет. Эл арасында Кадыр Баркы бар, бирок бул адамды мен чиновникмин деген адам колдобойт. Колдосо карапайым эл гана колдойт. Жыйынтыктап айтканда, президент боло турган 3 адамдын жакшы жаман жактары боюнча айрым пикирлерди ортого салдым. Эми калганын жылуу сөзүнө же байлыгына, бийлигине карабай, эл өзү тандап алышына ишенемин. Биз 20 жыл тандоодон жаңылып келдик. Эми жаш балдардын келечеги үчүн өзүбүз шашпай туруп тандообуз абзел. Себеби өлкө жок болуп кетүү коркунучунда турат. Бизге жок болуп кеткенден кийин өзүнүн тили чириндерге же байлыгы, бийлиги барларга алданганыбызды кеч түшүнүп калбайлы. Бизге мекенчил, жүрөгүндө жалы бар баатыр, кыргыз дегенде туу көтөргөн адам керек. Автор жазган текст грамматикасы өзгөргөн жок. Автордун пикири редакциянын көз карашын билдирбейт. Бактыгүл Иманбек кызы.